Жүк алғаны келгем Колорадо штатына. LTR дейт, Load to Ride деген компанияға. Бұл жерде жайғашқан. Бирок бұл жаққа тракторын қояткен. Абдан кычырата жылтырап жууп коюп тур. Бардык трактор абдан сонун көрүнүп атат. Азыр мен сиздерге көрсөтөм бұл жақта атайын жууп жүргөн балдарды. Kenwood Peterbilt. Алфа пакай болгон Peterbilt экен. Бұл жақта болса дағы бір трактор кычырата жууп коюштур. Бұл да жылтырап калыптыр. Мояктарына четинен жууп атышат. Көрдүңүздөрбү? Атайын машинамен келип, ичинен напор менен сууну берип атат. Ичинде килтеген абдан чоң бачок турат. Ошо менен машиналарды ушинтип заказ берсе келип жууп кетет. Мына бул машинаны жаңы эле трактор бүтүштү жууп. Экинчи машинага өттү. Мак деген трак экен. Мына ушундай болот, достор. Ар жакта чоң бачок турат. Бuyakta щеткасы бар экен. Телефон жазып турат, электронный адрес турат, mobile wash деп турат. Ушуга чалса, келип трак-трейлерди жууп беришет. What are you videotaping for? For me, I am truck driver. Oh, you're a truck driver? Yeah, I came here. And I have load. Oh, okay, and okay. They said I have to wait about 2 hours. So you're just like for your own, yeah. for your own self. So, okay. Yeah, I have to wait 2 hours and I am. Just have fun. I just want to make sure. Эмнеге видеого тартып атасың дейт, бияктан бир американец жигит келип. Бул жакка жүк алып келсем, булар айтып атышпай. Сен жүгүң 1-2 сааттан кийин даяр болот. Анан убакытты бекер кетирбейин деп, көптөн бери YouTube каналга видео тартып эле келем. Бир тема бар, ошону азыр талкуулайбыз, достор. Баарыңыздарга чоң салам. Биз азыр Колорадо штатынын Денвер шаарындабыз. Россиядагы мекендештерге чоң салам. Кыргызстандагы, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештердин баардыгына Америкадан жалынды салам, достор. Мен деген бул видеону тартып атканда кичине эмоцияга да алдырып коюшу мүмкүн. Заранее кичине кечирим сурап коем. Анткени азыр Америка жашоосу боюнча өзүмдүн оюм менен бөлүшөйүн деп атам. Өткөндө билгендей, Нью-Джерси штатына барганбыз. Жайдын аягы болуш керек. Барганда Спартакиада болгон. Ошондо Америкага жаңы келген. Болгону бир 2-3 ай болгон. Мекендешим кезип калып, мен камера менен тартып атканымды билген эмес. Ошондо айтып калганда, Алмаз байке, биз бул жакка келсек, силер ар дайым видеодо айткан маяна акча жок экен го деп. Анан ошол сыяктуу жакында эме Америкага келген мекендештердин мындайча 99,9%-ын бүт баары эле жакшы. Көңүлдөрү ачык, иштеп жүрүшөт, аракет кылып атышат. Анан ошол 0,1% мекендештердин арасында кичине нааразы болгондор бар. Азыр мен ошонун бүт баарын түшүндүрүп берем. Жакында Telegram каналдардын бир экөөнөн биздин 2-3 мекендештер жазган ойду көрүп калдым да, ошол мекендештерге жооп тартып ушул видеону чыгарайын дедим. Ал мекендештер айтышат, Алмаз байкенин видеолорун Кыргызстанда, Россияда жүрүп деле көрүп жүргөнбүз. Мотивация берди, анысына жакшы дейт, рахмат дейт. Бирок Алмаз аба айткан акча жок экен дейт. Ошол айткан мекендештердин бүт баардыгы эле келгенине 2-3 ай ашып кетсе 4-5 ай болгон мекендештер. Анан көп эле Мексикадан өткөн мекендештер. Мексикадан бул жака келсеңиздер, же сошалыңар жок болсо, же разрешение на работаңар жок болсо, жаңы келсеңиздер, мыякта адаптация болуп атсаңыздар, эчтекени көрө элек болсоңуздар. Анан деген
башында эми ошондой жумуштар болот да. Биз деле Америкага 2013-жылы келгенде $10 ашык саатына жумушта иштечү эмеспиз. Азыр Кудайга шүгүр инфляция болуп атат, бирок кичине жогорулап атпайбы бааларчы? Өзүңүздөр саатына $15 жумушта иштесеңиздер, же болсо бизге окшоп көп жыл жашап, анан саатына бизге окшоп азыркы учурда бир 60, 70, $80 тапсаңыздар, анда айтсаңыздар болмок. Жаңы эле келе калып антип айтканга болбойт да, достор. Мына жакында эле Винвиза бай инстаграмы бар, аяр айымдын кыздары түз эфир кылды. Ринат деген Америкага, по-моему, 6 ай болуп калган болуш керек. Келген мекендешим айтты. Америкага келдик, аракет кылып атабыз, баардыгы жагып атат дейт. Анан азыр механик болуп иштеп атам дейт. Механик болуп иштегенде башында келгенде жумуштар табылат экен дейт. Бирок эми машина оңдогонду билиш керек да. Саатына $15, $20 төлөгөн жумуштар бар экен. Мен азыр саатына $20 алып механик болуп иштеп атам дейт. Эгер опытыңар көп болсо дейт, саатына $40-50 чейин тапса болот экен дейт. Эми кичине убакыт өтүш керек да, опыт алыш керек да. Ошон үчүн жанагы мекендештерди мен күнөөлөбөйм. Просто ар бир адам оюн жазганга мүмкүнчүлүгү бар, шарты бар дегендейчи. Жакшы, ал айтышсын ошентипчи. Эми сиздер дагы жаңы келдиңиздер да. Хотя бы бир 2 жыл, хотя бы 2,5 жыл жашагандан кийин анын оюңуздар менен бөлүшсөңүздөр болот. Америкага келгенде биз ар дайым айтабыз да, келгенде оор болот, кыйын болот, кыйынчылыктардан өтөсүңөр. Даже грин карта менен келгендер кыйналат. Анткени келгенде англис тил жок. Например, айтыны бүтүп келгиле деп биз ар дайым айтып атабыз. Же айтыны бүтүп келбесеңиздер. Анан бул жакта деген Америкага башында келгенде ошондой эле жумуштарда иштеп атышат азыр балдарчы. Дагы жакшы, биз келген учурда биз 2 жылдап провал алчу эмеспиз ал убакта. Азыр болсо келгенден кийин эле бир жумадан кийин эле Вашингтон Сиэтлга барып мекендештер жардам берип провал бокс-трак, пикап трактарды иштеп атпайсыздарбы? Бокс-трак, пикапта иштейсиздерби, таксиде иштейсиздерби? Могу биз айдап жүргөндөй чоң трактай маяна бул жактан тапканга болбойт, достор. Мына мен деген ачык эле айтам го ар дайым. Мен Агая штатынан 2 күндүк жол, Колорадо штатына бул жака $4100 жүк алып келдим. Азыр болсо бул атын эле Load to Ride деген компаниядан 2 сааттан кийин жүк алып мен Коннектикут деген штатка кетем. Ага $4600 төлөп берип атат. Аяка деле бир макул 3 күн деп коелу. Мына 5 күндө деген 8700гө жүк алып атпаймынбы? Азыр Кудайга шүгүр, солярканын баасы бүт баары айтып атышат, арзандап калды. Мен келатып Канзас штатынан $4.11 куюп келсем, бул Колорадо штатында андан да арзандап кетиптир. $4, достор, $4.05 болуп калыптыр. Анан жана мен Нуман иним менен да сүйлөшүп калдым. Калифорниядамын дейт. Калифорнияда дагы солярканын баасы арзандап калыптыр дейт. Өткөндө келгенде 6.50 болчу дейт. Бул жолу келгенде мына азыр Калифорнияда $5.50 болуп калыптыр дейт. Бизге жакшы, солярка түшүп атат. Анан жаңы келген мекендештер, биз мурда ситуация башкача болчу да. Украина согушу башталганга чейин ситуация такыр башкача болчу. Мен анда да ачык айтып бергем. Биз жумасына таза пайда 9000ге чейин чыгарып жүрүбүз деп. 6,5, 7 деп аткабыз. Мен антип айтпай элем да азырчы. Азыр ошо ситуация кичине оорураак болуп атат. Азыр биздики ашып кетсе жумасына 5 чыгып калып атат. Атак 4, 4,5, 4 менен 5-тин ортосунда болуп атат, достор. Анан баягы жүктөрдүн баасы кичине ылдыйраак болуп атат. Эми баардык эле нерсе ушул боюнча эле кала бербейт да. Бир күнү эмдиги жылы марттан баштап, жайдан баштап оңолуп кетиши мүмкүн да. Мурда кандай иштесек ошондой эле иштеп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн достор, биз деген билгенибизди, башыбыздан өткөн нерселерди сиздерге ушундай чакан видео чыгарып туруп айтып берип атпайсызбы? Анан көп жигиттер Америкага келерде деген план түзүш керек да. План түзүп, мен каяка барам, кайсыл штатка барам,
тил маселеси кандай болот, кандай жумуштарда иштейм, эмне кыйынчылык болот деп баардык нерсени анализдеп, анан кээ бирлер аябай даярданышат. Акчаларды топтоп деп. Мен көп эле мекендештер менен түз эфир кылганда баардыгы айтып атпайбы? Америкага келгенде жок дегенде 1-2 айга жашай турган акчалы кеш керек. Жумуш бир күндө табылып калат, бир айдан кийин табылып калат. Анын үстүнөн деген азыр агым абдан чоң болуп атпайбы бул жаккачы? Агым абдан чоң болуп атат. Мурда деген Кыргызстандан, например, посольствого кирем десе, бир жумадан кийин кирсең болот дечү. Аябай эле укмуш болуп, очередь көп болсо, бир айдан кийин кирсең болот деп айтчу. Азыр андай жок да, достор. Азыр деген посольствого барсаң, 3 жылдан кийин келип атат. Агым абдан чоң болуп атат. Ошон үчүн агым деген чоң болгондо дүйнө жүзүндөгү көптөгөн адамдар келип атат да. Келгенден кийин анан жумуш кичине жетишпеши мүмкүн. Квартира кечирээк табылып калышы мүмкүн. Ошондой ситуация болуп атат. Жанагы мага кичине претензия кылган мекендештер, салам, сиздер дагы түшүнүңүздөр. Шарт мурда башкача болчу, азыр башка. Бирок Кудайга шүгүр. Колдон келсе, кезикке мекендештердин ойлорун сиздерге угузуп атабыз. Мен ар дайым барган жерден бардык кезиккен ар бир мекендеш мен сурайм. Америкага келгенден өкүнбөйсүңөрбү? Баары жакшыбы десем, мен өткөндө деле Чикагого барбадымбы? Чикагого барып, эми калп айтпайын, где-то бир 25-30 мекендешиме кезиктим. Кафеге барганда кезиктим, кино көргөнү барганда кезиктим. Ар кайсы жерлерден кезигип калганда баардыгынан эле сурасам, Алмаз байке, эмне эле переживать этип атасыз? Баардыгы жакшы дейт. Баардыгы жакшы, эми келгенден кийин биз мыякта ойноп күлгөнү келген жокпуз да дейт. Иштегени келдик дейт. Нурсейит иним дагы айтып атпайбы? Мына кезигип калдык. Кафеден кезигип калдык. Жубай экөө тамак ичели деп келиптир. Коурашып отурдук, тамактан иштик. Айтат, мына байке, азыр жумушка чыктык. Ушул мекендештердин кафесинен азыр курсакты тойгузуп алып, мен өзүнчө бир машина алып койгом. Аны менен тамакташып кетем дейт. Жубайым өзүнчө бир машина алып койгонбуз дейт. Ал тамагын ташып кетет. Кечки түнкү саат 12-1лерге чейин иштейбиз. Анан үйгө келип эс алабыз дейт. Көрдүңүздөрбү? Даярданып келген. 2 машина алып атат. 2 киши келип атат, 2 машина алып атат. Анан көптөгөн мекендештерге улам айтабыз. Улам айтабыз. Телеграмдан прямой эфир кылабыз. Ай мекендештер, бул жакка келатканда запас акча менен келгиле деп. Өткөндө дагы прямой эфир кылганда бул жакта Тилек деген иним уже жарым жыл болду го тракта иштеп жүрөт. Алда айтып атпайбы, жигиттер, бул жакка келгенде запас акча менен келгиле деп. Ошентип эле анан баарыбыз эле айтып атсак, бул жакка көптөгөн мекендештер келет, көп нерсени ойлонбой келишет да, анан бул жакка келип, квартира снимать этип, анча-мынча бирдем алгандан кийин чөнтөктө $200, $500. Бул иш эмес, достор. Запас менен келип жок дегенде жаныңарга бир жаңгыз мекендештер келсе, бир $2-3 миң алып туруп, анан ар дайым айтып атпайсызбы? Бир $4-5 миң мен машина алышым керек. Мен деген машина менен иштешим керек. Праваны бат эле алса болот экен. Ала калып тамакташып иштесем болот экен. Ошон үчүн деген машинага запас акчаны мояка задний чөнтөгө салып коеюн дагы, унутуп коеюн деш керек. Ошондой, достор. Мен дагы Кудай буйрса, бүгүн 19-декабрь, жаңы жылга аз калды. Жаңы жылга чейин ушул Instagram баракчабыз, YouTube баракчабыздардан, Telegram баракчабыздардан оюн уюштурганга аракет кылам, достор. Жаңы жылдык оюн деп. Анан Кудай буйрса, кичине азыр бир жумача иштеп алып туруп, үйгө барып, кичине эс алып, анан Филадельфия шаарына, Пенсильвания штатына барабыз. Сиздерге ошол Филадельфия шаарын мурда көрсөткөм, дагы бир жолу көрсөтөм. Ичинен видео тартабыз, достор. Анан аяктан мекендештер менен кезигип калсак, алардын дагы ойлорун билебиз. Бул жакка ошон үчүн деген башында келгенде мекендештер 1-2 жыл көздү жумуп эле бир жумуш таап алып иштей бериш керек. Анан документтердин бүт баары даяр болуп, тил билип, жакшы жумушка киргенден кийин анан ой өзгөрөт. Ошондон кийин анан кезигели, же болбосо ошондон кийин оюңарды жазгыла. Бир 2 жыл, 2,5 жылдан кийин силер такыр башка сөздү сүйлөп каласыңар. Жакшы бир жумуштарга кирсеңер, тракта иштеп, Американы кыдырып,
мурда деген $15 иштеп атсаңар, $20 иштеп атсаңар, анан $50, 60. Мына азыр тракта иштегендер ошондой эле акча табат. Биз деген эми тракта иштегенде 24 саат эле айдап жүрбөйбүз да. 24 саатка көбөйтпөйбүз. Эми макул эми бир күндүн деген 12 саатын, 15 саатын иштедик деп коелду. Эми биз уйкуга кетип атпайбызбы 10 саатка. Ошолорду 7 күн иштесек, 7 бай алган маянаны 7ге бөлүп, анан бир 12-15 саат койсоң, ошо биздики деген саатына бир 60-70, бая мурда жакшы болуп жүргөндө $80 чейин күнүгө баягы саатына табылып калат да. Ошондой, достор, мен жакшынакай эле ой менен сиздерге айтып атам. Калп айтканда, же болсо бир кооздогондо, же бирдемени кошкондо болбойт да. Анан сиздер келип айтасыздар, бул туура эмес айтып аткан деп. Эми видеолор ар кайсы учурларда чыкканда, кээ бир видеолор 1 жыл мурун чыккан, Украина согушуна чейин. Кээ бир видеолор 1,5 жыл мурун чыккан. Ситуация өзгөрүп турат экен да. Эми бул Америкада эле ситуация өзгөрүп, анан бир Россияда, Кыргызстанда, бир Германияда өзгөрбөсө, анда такыр башкача сөз болмок. Бардык эле жерде кымбатчылык болуп атат, бардык нерселер кымбаттап атат. Кээ бир товарлар дефицит болуп атат. Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай акыбал болуп атпайбы? Ошон үчүн мекендештерден сураныч. Бул жакта кичине жашагыла, опыт алгыла, бир штаттан бир штатка көчкүлө, англис тилин окугула. Андан кийин бир определенный убакыт өткөндөн кийин, жок дегенде бир 2 жылдан кийин, 2,5 жылдан кийин анан өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздар. Бул жакта эми көп жашап калган мекендештерден сурасаң, бардыгы уже өзүнүн жолун таап, өзүнүн бир нугуна түшүп алган мекендештер көп да бул жактачы. Алар такыр башка ойду айтат. Жаңы келген мекендештер, эми хотя бы грин карта утуп келген мекендештер башкача ой айтат. Анан кичине кыйыныраак да Мексика менен. Мексика жөнүндө мен азыр деген ушул видеонун акырында бир видео коюп берем. Бул жеңил окат эмес да. Бир карындашым интервью бериптир, ошол жакта айтып атат, мен деген Мексикага келиш үчүн ар кандай азаптардын баарын өткөм дейт. 15 күндөп, 20 күндөп жанагы жунглелердин баарын аралап, каза болгон кишилерди, сууга агып кеткен кишилерди да көрдүм дейт. Ошон үчүн мекендештер туура эле айтып атыптыр. Кээ бир мекендештер айтат да, легальный жолду издегиле. Мексика абдан оор деп. Мексика менен өткөндө кээ бирөөнүн жолу шыдыр кетет. Кээ бирөөлөр кыйналат, кээ бирөөлөр артты көздөй кетет. Мурда дагы Мексика менен киргенде бир $3,000-4,000 менен келген мекендештер кирип жүргөн. Азыр эч ким антип айтпайт. Бардык жерде катуу карап калышпадыбы? Азыр чөнтөгүңдө $10,000 болбосо анда Мексиканы унутуп эле коюш керек. $10,000 бересиң, анан бул Америкага киресиң. Киргенден кийин да расход, квартира, тамак аш, машина алыш керек, тиги документ, бул документ, адвокатты нанимать этип ага бир $10,000 бересиң. Ошолордун баары расход да. Анан бул жакка келип, ошондой татаал жолдор менен келип, атайын иштейин деп келип, анан биз ойлогон акча жок турбайбы деп. Эми акча деген бул деген каар эмес да. Каар күрөк менен күрөп туруп эле мүшөккө салган. Анын үчүн иштеш керек, жантылашып иштеш керек. Кээ бир мекендештер может кыйналып атат бул жактан. Ар кандай оор жумуштарда иштеп атат. Мен дагы 2013-жылы келгенде кыйналгам. Мен да грузчик болуп иштегем, идиш аяк жуугам. Базбой болуп иштегенбиз, кишилерди көчүргөнбүз. Эмне деген жумуштарды гана кылган жокпуз. Белибиз сынып калчу. Эртең менен жумушка барып, кечинде үйгө эптеп сүйрөлүп келчүбүз. Ошол күндөрдү өткөн да. Анан биздеги ар кандай ойлор кеткен, эмнеге келдим деп. Анан кийин документтердин баары толук болуп, англис тил өсүп, жакшы жумуштарга кирип, анан маянан көбөйүп, анан көбүрөөк туугандарга жардам берип, ата-энеңерге жардам берип, өзүңөн аша баштайт экен, анан бир нерселерди ала баштайт экенсиң, Кыргызстандан үй сала баштайт экенсиң, Кыргызстандан бизнестерди ача баштайт экенсиң, Кыргызстандан квартира ала баштайт экенсиң, туугандарыңа квартира алып берип баштайт экенсиң, ата-энеңе бирдеме чоңураак машина, карындашыңа үй дегендей ошондой болот экен да. Туура эмес, достор. Бир чети эме сындасаңар сындагыла. Бирок келе калып бир 2-3 айдан кийин оюңарды айткан туура эмес.
хотя бир грин карта утуп алып келип ошондой ойлорду айтсаңыздар болот. Мен ошол баардыгын эле билип атам. Анча-мынча кыйналгандын бүт баары эле Мексикадан келип, документтери жок же тили жок, жакшы жумуштарда иштей албай. Например деген ситуация башка биз келген учурданчы. 2013-жылы, 2014, 15-жылдары ситуация такыр башкача болчу. Биз деген жана айтканда 2 жылдап күтчүбүз права алыш үчүн. Азыркылар эмне бир жумада алып коетасыңар, зато бокс тракка, пикап тракка кирип атасыңар. Бирок бокс трак менен биз айдап жүргөн, например, кызыл машканы салыштырбагыла да. Бокс трактын ичине канча палет батат? Аякка ашып кетсе 6 палет батат. А бизге болсо 22 24 палет батат. Анан кимдин маянасы жакшы болот? Ошол салынган палеттерге акча төлөп берет да, грузга салып берет да. Анан эмне силер деген бокс тракка кирип алып анан 6 палетти салып алып, биз болсо 24 палетти салып алып анан бир адрестен бир адреске кетсек, бирдей төлөп береби? Андай болбойт, достор. Бокс трактын условиясы да биздин трактыкындай эмес да. Биздин трактын ичинде эмнелер жок. Бардыгы бар. 2 киши жатса болот, двухэтажный, ичинде холодильник бар, микроволновка бар. Условиянын бүт баары бар да. Көп тракистер телевизор коюп алат, спутниковый антенналарды коюп алат аркасына. Атайын эмеси бар да, мындай тоголок болгон атайын спутниковый антенна сатат. Дүйнө жүзүндөгү каналдарды көрүп жата берет. СНГдан келген кишилер СНГдин каналдарын көрүп. Ошондой, достор, көптөн бери YouTube'га видео тарта эле келем. Мен Instagram'га тарткан видеолорду эле коюп койчумун. Анан көп мекендештер акыркы күндөр нааразы болуп жүргөн. Алмаз байке, көрүнбөй калдыңыз, жоголуп кеттиңиз деп. Мына сиздер үчүн атайын тартатам. Карагылачы. Кандай кычыратып коюп кетишти. Мак деген трак экен, ушул Мак деген трак почти Volvo'га окшош, баардык запчастары туура келет. Патип мындай корпус эле башка деп айтып койсо болот. Жакында 24-түндө Крисмас болот. Ошого атайын даярдап коюштур, достор. Бул жакта болсо Кембот деген трак турат. Муну да кычырата жууп тазалап коюштур. Ичинде киши бар окшойт. От алып турат, анан светти күйүп турат. Мыякта болсо Freightliner Cascadia турат. Бул дагы жаңы трак. Карагылачы, кычыраган трак. Баягы кымбаттап кеткенде ушундай трактарды 250 миңге чейин алып алган балдар азыр ушундай трактарын 160-170ке түшүп калды деп нааразы болуп жүрүшөт аябай. Мына кычыраган трактар. Мыякта Кембот деген трак турат. Муну жууган эмес экен. Бул жакта дагы бир Freightliner Cascadia турат. Монда кенгурочник абдан сонунда. Баардыгын жабат. Көрдүңүздөрбү? Двухэтажный. Фараны, бамперди баарын жабат. Кээ бирөөнүкү мындай асты эле бар, үстү жок. Эликти сүсөт, фара мараларын бүт баарын талкалап кетет. Радиаторлордун баарын. Мына жаңы трактыкы, жаңы трак. Баардыгы жаңы. Дөңгөлөктөрдүн баары зимний, жаңы. 5-чи дөңгөлөк. Мына подушкалар жаңы. Мен да ушундай подушканы алмаштырып бардым. Интернеттен $130, $119 алдым. Дилерлерге барсаң 300 канча эле? 350 ушундай экен. Ошон үчүн Amazon'дан заказ берген аябай выгодно экен, достор. Бул жакта дагы Peterbilt турат. Муну да жууп кеткен зыңкыйта. Мыякта бир Кембот турат, анан мыякта дагы бир Кембот турат. Мына аккуратный водитель экен. Шлангыларын карабайсыңарбы? Мояка сайыш керек, же болсо мыяка коюп атайын резинкалар менен тартырып коюп бир, түшүп калбасын деп. Зимний дөңгөлөк. Брызговиктери тешик менен пластмасса экен. Достор, ошондой. Америкага келип атат мекендештер, дагы келе берет. Ак жол каалайбыз, насип болсун. Эмдиги жылы 23-жылы көптөгөн мекендештер күтүп атат. 7-майдан кийин Кудай буйрса текшеребиз. Ар бири утуп алган мекендешим сүйүнчүлөйт болуш керек. Көп, 100гө жакын, 100дөн ашык мекендешим сүйүнчүлөгөндө бардык мекендештерге жолдорун айтып беребиз. Telegram каналыбызга Алмаз Эгембердиев деп англисче жазсаңыздар катталасыздар.
жумасына bir 2-3 жолу түз эфир кылып атабыз. Бирибизге маалымат берели, жардам берели, колдойлу, коштойлу дегендей достор. Эң негизгиси бирок аманчылык болсун. Аманчылык болсо баардык нерсени утабыз. Жаштарга айтчу нерсе аракет кылгыла. Азыр көп балдарды байкап атам. Интернеттен, ар кандай сайттардан карасам, баардык эле IT-ни окуп атабыз дейт. Малатсы. IT бул бая келечектин жакшы бир специалист болуп чыгасыңар. IT-нин тили менен дүйнөнүн баардык өлкөлөрүн кыдырып, баардык жерине барып, аяктан опыт алып алып, анан Кыргызстанды өнүктүрсөңүздөр болот. Биздин жаштар малатсы. Биздин жаштарга ийгилик, ак жол каалайбыз. Буякта bir minivэн турат. Chrysler дейт. Chrysler. Көп экен. Бул жакта болсо бул компанияда иштеген. Балдардын машиналары экен, паркинг экен. Көрдүңүздөрбү, өзлөрүнүн эми трактарын жүктөйт экен. А бизди болсо, мына кызыл машка бул жакта турат. Бизди болсо 6-дан кийин жүктөйт экен. Азыр уже 5 болуп калды. 1 саат күтөбүз, жүктө алабыз, кетебиз достор. Мына бул жакта калган трактор экен. Мен трейлерлерди көрсөтпөй калдым. Ар кандай трейлер бар экен. Бул жакта да бир Peterbilt турат. Буякта да Peterbilt. Аябай кооз экен. Жарымы кызыл, жашыл, көк болуп. Карагылачы. Кычыраган трактор. Ушундай тракторду айдасаң кандай жыргал. Азыркы жаштар эрке болот, жалаң ушундай тракторду айдап жүрүшөт. Праваны алып, CDL'ди алып киргенде. А биз кайдан? Биз мурда келгенде кандай трак берсе, ошондой трак менен кете берчүбүз. Механика болсо механика, сынык, тиягы сынган, биягы сынган, шалдыраган трактор менен иштетчүбүз. Карагылачы. Christmas деп кычыраган International деген трактор. International. Бул кооздук үчүн тагылат. Менде да бар да. Бул дагы башкачасын тагыптыр. Карагылачы, кычырайт. Хром. Кээ бир американецтер кычырата жума сайын тазалап демеле жылтыратып турат. Карагылачы. Бензин куйган жерин, солярка куйган жерин бир тамчы солярка жок. Кычырайт. Ушундай жакшы кармаш керек. Тракты. Бияка болсо көбүнчө жерлерде ушундай ажаткана коюп коет. Жумасына 1-2 жолу алмаштырып турат. А бул жакта болсо эмнелердин дөңгөлөгүн коюп койгон достор. Ай дейт. Ошондой достор, батарейканы дагы түгөнөйүн деп атат. Ар бир мекендешиме жакшынакай тилек каалайм. Көптөгөн мекендештерим менен жазышып атам, сүйлөшүп атам. Бирибизге жакшынакай тилектерди айтып атабыз. Колдоп атабыз, коштоп атабыз дегендей. Жакында жаркырап 2023 жыл кирип келет, Кудай буйрса. 2023 жыл ушул жылга караганда жакшы жылдардан болсун. Эң негизгиси аманчылык, анан мекенибизде тынчтык болсун достор. Бул эмне эле бакылдап атат деп айтып атасыздар го. Кой, бакылдабай токтотоюн видеону. Мына достор, асман ачык, тияктан истребитель учуп карагылачы, эме калтырып кетиптир. Мен өткөндө Бишкектин үстүндөгү смогту көрүп таң калбадымбы? Биздин учурда андай эмес болчу да. Азыр тоого чыгып Бишкекти карасаң, Бишкек көрүнбөй калыптыр да. Ошон үчүн оору күчөп, элдер жалаба кылып атканын мен ошондон кийин сездим достор. Jeep Grand Cherokee, Nissan. Доктор моякта экен, 1, 2, 3, 4 догу бар экен. Жүктөрүн алып жылып атышат, булар өзлөрү коюп атышат. Биз кызыл машка болуп бир дагы 45 мүнөттөн кийин жүк алабыз. KG-Line компаниясына кирем деген мекендештер болсо, мен шефтин телефонун берем. Сүйлөшөсүздөр, CDL права болсо киресиздер, үйрөтөбүз.
Dostlar, mына дөңгөлөктөрдүн баары жаңы. Дөңгөлөктөрдүн баары жаңы. Мен деген ушул дөңгөлөктөрдү, по-моему, канчадан? Булар астыңкылар кымбат болот. Астыңкы бул дагы жаңы салгам. Астыңкылары, по-моему, где-то $500, $550 болот. Goodyear деген жакшы дөңгөлөктөр. А мен бул жака кичине акча аяп, китайский дөңгөлөк салгам. Булардын баалары где-то $375-400. Дейт. Трейлерлердин дөңгөлөктөрүнүн состояниясын бүт баары жакшы. Мына окшош дөңгөлөктөр көрдүңүздөрбү? Оп окшош. Мен анткени деген тияка дөңгөлөктөрдү алмаштыргандан кийин аяктагы дөңгөлөктөрдү алып келип туруп буяка окшош кылып салып коем да, жыл сайын. Эми жылында эмес, эми 2 жылда бир же болсо канча айдайбыз. Трейлердин аркасына желекти алмаштырып алсак болбой калыптыр. Жаңы чоң Кыргызстандын желегин илейинде издеп жүрөм азыр. Дагы убакыт болуп калса түз эфирлерге чыгабыз. Мекендештердин суроолоруна жооп беребиз, билгенибизди айтабыз. Никарагуанын границасына бартабыз. Мексика боюнча былтыр мен тааныштардан угуп мен кызыккам. Үйдөгүлөрүм айтканда ата-энем аябай каршы болгон. Ал жак криминалдуу өлкө кызыгам. Маалымат ала баштадым, бирок үйдөгүлөр жок деп койгондон макул болдум. Жок болсо жок деп. Ойлонуп быйыл дагы апа кетем дедим. Короче, кто хотел этот через Эквадор джунгли вот. Ужас. Лаги. Мен Стамбулдан Испания Мадридке учтум, Барахас. Испаниядан Эквадор Китого учтум. Китого барганда мен полный маршрутный листтеп коюп, кайсы отельде жатасың, отелдин баягы брондолгону, вакцина, бүт маршрутный листтериң, путевкалар, турлар, бүт ошолордун баары каптылган болуш керек. Себеп дегенде сенин чыныгы турист экениңи аларга далилдешиң керек да. Кыргыздар үчүн, кыргыз жарандар үчүн 90 күн визовый режим болчу Эквадор. Азыр деле ошондой. Бирок азыр баягы жолду Эквадор аркылуу Америкага кетип атканы, Мексикага кетип атканы билип калышып, таможниктер азыр көбүнчө запретный кылып коюшту. Колумбия менен Панаманын ортосундагы токойду баштыкта биз. Ал жакта жана өлүк адамдар болот деген чын эле экен. Бирок мен бир эле өлүк адамды көрдүм. Баягы судан алып кетип, потому что мойнуңан келген аябай неме суда агасыңда. Тизеден келген баткак, кирзой өтүктөп коет. Ал өтүктөгөн себеп дегенде баягы скала, жарлардан, таштардан бутуң тайып кетпеш үчүн баягы мындай уверенно базасыңда. Ал жакта баягы 5-10 адам эмес, күнүнө 1000 адам. Анан көп кыргыз айтат, ал жака барган адам кыз чыкпайт, зордукталып, анан типа минтип кетет деген, андай жок. Ал жерде 1000 адам жүрөт. Новорожденный кичекей атасына баягы мындай ору болот го, ошондой менен жүргөн кичекей ымбыркайлалар да бар болот аякта. Балтакчандар бар, инвалид, жарым буту жок, жарым колу жок деген, ошондой адамдар даже болот экен ал жакта. Испания, Эквадор, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас, Гватемала, анан Мексика.
10 мамлекетти басып өттүр Мексикага жетиш үчүн. Никарагуадагы аябай өтө кедей, аябай кооптуу, аябай жаман мамлекет. Гондурас, Гватемала аябай эң один из самых криминальный мамлекеттердин бири да. Ошол жака аябай өлтүрүп кетет, атып кетет, тоноп кетет, акчаны алып коет. Өтө кооптуу шаарлардан экен. Мексикага биз Гватемаладан Мексикага кириш үчүн ошол жерден эле баягы самодельный баллон, анын үстүнө жыгачты төшөп койгон. Ошого эле отуруп эле наркы өчкө сүзүп өтүп кетесиң. Мексика көчүдө. Кайыкта жатабыз. Трактордон машинасы менен жаба чекен. Мына астыста түшүп кетет. Нелегально пересекать эту Мексикан границасын нелегально кирип атабыз, паспортубузда кирди деген печать штамп жок. Ошон үчүн бизди жолдон көргөн миграциона камап коет. Жакшы алат. Могу азыркы мезгилде өтө татаал болуп кетти. Камап эле кайра 3 күн 1 жума жатасың. Кайра эле кылсаң кайра Табаско деген аябай шаар бар. Ошо Табаско эң миграционный түрмөнүн эмеси билбейм. Ошол жака эле айдай берет да баары. Барда чогуу автобустун баягы ичиндеги салонун полный чаарып туруп бүт текшерет. Мени андай текшерүү болгон жок мага. Мексикада мен 20 күндөн ашык болдум да. Мехико Ситиден Тихуана шаарга чейин 2 сутка жол жүрөсүң автобус менен. Тихуана шаарга бардым. Тихуана шаарга баргандан кийин бир фонд бар. Фонд менен өттүм мен, бир бакча менен. Мен элдей болуп баягы тешип кирген жокмун, же заборду секирип өткөн жокмун. Мен обычный легальный КПБ границадан өтүп очередь пеший проход менен. Биз киргенге чейин базага биздин фонд биздин данныйларды түшүрүп, полицейский убежищени сурап, ошо жерден алып коет экен. Голливуддан салам, Джеки Чан. Андай сапа. Мен иштеп жүрөм. Тагы да эртең кар жектирген болот. Канча нерв, канча беспокойство, канча кетти. Легально келишсин, адам өзү чечсин. Мен эч кимге кел деп да айтпайм, кел деп да, келбе деп да совет бере албайм. Жашооңо 50/50 өмүрүң толук келгиле салып, чымык алып кече 3 кыргызды немесе 2 баласы сууга алып кетип баланы кармайм деп өзү да өлүп калды деп атат. Биз асылда биз өтө турган сууда үчөөнүн чогуп өлүп атканын бизге жана самодельный кайык көмтөрүлүп кеткенин мага неме көз алдыбызда мына азыр болду ошол случайда көрсөттү. Мен ыйладым аябай. Америка сен вау деп бияка легализацияң кыйын, паспортуң жоголуп кетсе сага банковский счет ача албай, баягы жолдон паспортторун жоготуп жүргөн адамдар, кыргыздар кыйналып жүрбөйбү документ ача албай. Баягы забор менен дырка менен келгендердин паспортун алып коет, алардын формуласы 220 деген кагаз, аны менен сен эч нерсе ала албайсың.